Мурас кандай бөлүнөт? Мурас таратуу фарз го. Бизде көбүнчө кичүү балдарына берилет. Анын өкүмү кандай болуп калат? Негизи Ханафи фик китептерде мурасты көбүнчө өзгөчө мисалы Кудурийде фарайыз китеби деп коет. Фарайыз. Ошол үчүн арабча билбей эле аят хадистерди талкуулай бергенге кээ бир молда келип суроону берет да. Фарз менен фарайыздын айырмасын билесиңби деп. Фарайыз деп бул мурас, парыздар деген сөз, бирок фиктагы мааниси эмне болот экен? Бул мурас темасына дал келет дагы, мурас китеби болуп калат. Бул өзү фарида деген сөздөн чыгат. Китабул фарида деп атпайбызбы? Ошол фаил таразасына түшөт. Фаридонун көптүгү фарайыз деп коет. Филлуга сөздүктөгү мааниси ат-тактир. Бир нерсени өлчөө, чектөө, мына ушул мааниде болот. Ал эми бул хадисте мындай деп келет. Биринчи Алла Таала Куранда эмне деди? Фаридатан миналлах деп, бөлүү да бул, бөлүү. Таалламул фараида. Ушул фарздарды үйрөнгүлө деп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте эмне кылган? Бизге имам Хаким Ибн Мажалар риваят кылган хадис бар. Таалламул фараида. Фарз илимдерин, фарздарды, мурас илимдерин не кылгыла? Үйрөнгүлө деген. Эми караңыздар. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Таалламул фараида." Шу фарздарды үйрөнгүлө. Ва аллимухан наса. Адамдарга үйрөткүлө. Өзүңөр үйрөнүп туруп, кайра адамдарга үйрөткүлө. Fa inni imru'un maqbudun. Мен жакында о дүйнөнү көздөй кете турган инсанмын. Wa innal ilma sayuqbadu. Жакында илим дагы кетет. Wa tazharul fitanu. Фитналар ачыкка чыгат. Илим кеткенде фитналар ачыкка чыгат да. Hatta yaxtalifa al-ithnan fil farida. Керек болсо башка амал талашпайт. Фарздан дагы адамдар эмне болот? Фарз амал келгенде талашып калат. Фала яжидани ман яқди байнахума. Экөөнүн ортосундагы фарз маселеси талаш болуп атат да. Ошону чечмелеп бере тургандагы адам табылбай калат. Башка риваятта келет, Хакимден риваят кылган, ман яқди биха. Муну ким чечмелеп берет деп адамды дагы эмне кыла албайт, таба албай калат деп. Башка хадисте келет, кыямат күнү жакындаганда эмне болот? Алла Таала силердин ислам динди мунун чапчып албайт. Араңардан илимдүү аалымдарды алып коет. Аларды алып койгондон кийин айлаңар кетип, билимсиз бирөөнү башчы кармайсыңар, андан маселе сурайсыңар, ал билип билбей чечимин, фатвасын берет ва уят болуп калбайын деп. Натыйжада өзү адашат, анан башкаларды адаштырат дейт. Ошондон Кудай өзү сактаган болсун. Билбейм дегенде бул өзү бир чоң аалымдык сыпат экен. Ошо сабаттуулук деген сөз. Ошондуктан билбегенди билбейм деген бул эң жечкендик. Эми эркектер тарабынан мурас негизи 10 түрдүү инсанга бөлүнөт. 10 түрдүү болот. Аял кишилерге 7. Ушуларды бөлүштүрүп айтып коелу. Биринчиси уул. Биринчиси ким экен? Уул. Экинчиси небере. Канчалык ылдый, небере, чебере кете берет. Атадан мурас ала тургандар. Анан ата, анан чоң ата канчалык жогору кете берсе. Бешинчиси бир тууганы, агасы, энеси ошол. Андан кийин бир тууганын баласы. Жетинчиси болсо ам деп коет, атасы менен бир тууганы. Анан 8-инчиси атасы менен бир тууганын баласы. 9-нчусу күйөө, аял өткөсү, күйөөсү эмне алат? Мурасын ала берет, аялдан калган байлыкты. Анан 10-нчусу ва маулан ни'мати деп коет, бир кулду азат кылган, ошо кул аркылуу канчалаган байлык келип калса, ошо кожоюн алат. Бүгүнкү күндө ал жок. Ал эми аял кишилерде 7 өтпөй. Биринчиси кыз. Кыз да мурас ала алат. Экинчиси баласынын кызы. Үчүнчүсү эне. 4-нчүсү чоң эне. 5-нчиси кыз бир тууганы, эжеси карындашы. 6-нчысы аялы. Анан 7-нчиси кулду, күңдү азат кылган кожойке. Кожоюн эмес, кожойке. Ошол аял кишиден эмне кыла алат? Мурас ала алат. Ва завжа аял деп айттык. Демек жалпы 17. Мурас алчуларды айтпадыкпы? Эми албай турган 4 түрдүү адам бар.
мурас албай турган. Биринчиси әл-мәмлүк деп коет, кул. Кожоюн өтүп кетсе, кожоюндан толтура байлык калышы мүмкүн да. Менин да акым бар, кул болсом дагы деп эмне кыла албайт. Эми азыр кул ээлөөчүлүк жок эми. Ошо нерсе дагы заман аргандай, Кудай сактасын бирок. Андай согуш болбой эле койсун. Мусулман мамлекет менен мусулман эмес мамлекет согуша турган болсо, ошонун ортосунда пайда боло турган нерсе да бул кул ээлөөчүлүк деген. Ошол кул эч качан кожоюндан мурас ала албайт. Экинчиси әл-катил минәл мактул. Өлтүргөн адам өлтүрүлгөн адамдан, өлтүрүүчү өлтүрүлүп калган адамдан мурас ала албайт. Бир адам бар, бир адамды өлтүрүп койду, ошо өлтүрүлгөн адамдан бар мурас албайт. Балким ал баласы болуп калышы мүмкүн. Балким атасы болушу мүмкүн, баласын өлтүрүп алышы мүмкүн. Ушундай да, ушулар эч качан эмне албайт, мурас ала албайт. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген? Әл-катил, баягы өлтүргөн ла ярис, мурас ала албайт деген. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ушундай хадис бар. Экинчиси, жакшы түшүнүп алды. Биринчиси кул эч качан эмне албайт, кожоюндан мурас ала албайт. Мурас ала албайт. Ал эми катил, киши өлтүрүүчү өлтүрүлгөн адамдан мурас ала албайт. Анткени пайгамбар эмне дептир? Әл-катил ла ярису. Өлтүрүүчү эч качан мурас албайт. Ибн Мажа Дарақутни риваят кылган хадис бул. Үчүнчүсү әл-муртад, динден чыгып кеткен адам. Динден чыгып кеткен адам мурас ала албайт мусулман адамдан. Ошондой эле төртүнчүсү әхлүл миллатайн деп коет. Эки миллетте болгон адамдар бири-бирине мурас ала албайт. Мусулман капырдан, капыр мусулмандан. Экөө тең бири-бирине мурас ала албайт. Анан кимде мурас темасы, маселеси пайда болсо, мында бизде 7 областыбыз бар, 41 районубуз бар. Ошо 7 областтын атайын фатва бөлүмүндө казият бар. Казиятта фатва бөлүмү бар. Ошо фатва бөлүмүнө барып, анан кокус байлыкты кандай алып бөлүштүрүп эмне десеңиздер, майдалап, сонун кылып чечмелеп түшүндүрүп берет. Мына ошондуктан бирок бизде ага карабай үйдүн кичүүсүнө салт боюнча кичүүсүнө берилип калган. Себеби дегенде биз көчмөн калкпыз. Анан бир махалла деп коет го, бир квартал, бир аймак же болбосо. Ошол аймактан эле бизде алып берип үйлөнө бербейт да. Биздики мынакей 7 областтан тең эмне бар? Куда сөйүктөрүбүз бар. Алыстан үйлөнөт бизде көбүнчө, барат, келет. Ошол жактан келген туугандар кимдикине барып түшөт? Ата-эненикине барат. Ата-эненикине баргандан ким тозуп алат? Үйдүн кичүүсү тозуп алат. Ошондуктан бизде ушу эң кичүүбүз тозуп алат, эң кичүүбүз бизди тозот, кайра узатат, түйшүктүн баары ушунун мойнуна түшөт. Ошондуктан кой, ушунун баарын калтырып кете берели дагы, ата-энебиз да кыйналбасын, биз кетели деп, тирүүсүндө эле эмне кылып коюшат? Тапшырып бердик деп эле кетип калган. Ошондуктан эгерде нааразылык пайда болбосо, кичүүсүнө берип койсо да бул зыяны жок. Жок, сөзсүз кийинкилерин анан кийинкилерине бул бериш керек болчу, бербесе ал ыйманы толук болбой калат деген андай маселе жок. Эми ал кайсы качан? Сайыз убагында, сайыздан мурунда дээрлик адамдардын көбү орто болгон да, орто жашашкан. Мисалы 10 кой болушу мүмкүн, 1 үй болушу мүмкүн, 5-6 кой болушу мүмкүн, ушундай эле да. Бүгүнкү күндө соода кенен жайылды, пайгамбарыбыздын хадиси бар го. Берекени 10го бөлсө, ошонун 9 бөлүгү эмнеде деген? Соодада деген. Ошон үчүн соода бүгүнкү күндө кенен кулачын жайып атат. Соода аркылуу көптөгөн байлыкка ээ болушу мүмкүн. Анын үйдүн кичүү баласын алып калабы деп, жок, андай болбойт. Бөлүштүрүш керек негизи. Жана биз жогоруда айткандай.